Assalamu алейкум, урматтуу Учкубек YouTube каналы катталуучулары. Көпчүлүк мекендештерибиз бизге звонок кылып сурайт. Ошол кирди чыкты боюнча бир маалымат чыгарсаң, жолдо текшерүүлөр кандай болаттыр, границада кандай киргизип атыптыр, ошондой эле жолдо Сахарова кагазы, трудовой договор ошолорду сурап жатыппы, бир толугураак маалымат алып бер, ишеничтүү айдоочулардан дегенден биз атайын метро Волгоградский проспектке келип калдык. Метро Волгоградский проспекттин биринчи выходунан чыксаңыздар эле, барыңыздар билесиздер, хан самса бар, өзгөн чайханасы бар. Ошол жерде алай лагман деген бар, ошонун жанында мекендештерге ошол кирди чыкты кылган биздин өзүнүн кыргыз мекендештери каттайт. Азыр толугураак бир маалымат алып берели, андыктан каналга катталып, группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Ошо кирди чыкты кылам дегендердин дагы личкаларына жиберип коюңуздар. Ассаламу алейкум Жеңиш ага. Алейкум ассалам. Жеңиш ага ишеничтүү, көп жылдан бери ошол биздин мекендештерди Казакстанга эсен аман алып кирип чыгып келет. Бир мекендештерге толугураак бир маалымат берсек кирди чыкты боюнча. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. В общем, граница боюнча биз күндө чыгабыз. Обедте анан кечинде саат 9-10га чейин болот рейс. Негизи эң жакшысы ушу обедте анан кечинде 6да чыгып кеткен жакшы болот. Жолдо регистрация, трудовой договор, Сахарованын зеленый карточкасы сурайт данный момент. Эси жок болсо акча беришке туура келет жолдочу. Анын баарыңар эле билесиңер барып жүргөндөр. Анын жолго эси документиңер жок болсо, бул жактан өзүнүн тааныш участковый бар. Ошолдон керектүү справкаларды алабыз. Болду, мисалы баягы барып келебиз. справка дегенде миграцион жоготуп жүрсө. Миграцияга жогосо. Короче, документке тиешелүү нерселерге да. Регистрациясы жок, жоголуп кеткен же. Атак Сахарова, ошол Сахарова эчтеке жасап бере албайбыз, потому что платный дорогага салып, ошо менен проблемасы жогораак барып келебиз да. Сөзүн ачыгы. Платный дорога салганда акча алынабы? Ашыкча? Платный дорога эси клиенттер берсе алынат. Потому что бизге барып келиш эле бир жагы почти 4,5 миң 5 миң акча болуп калат да. Бир жагыч. Бизге да невыгодно, если клиенттер өздөрү согласен. Ошо 7 адам тең макул болсо, 7 адам тең макул болсо, платный дорога менен апарып келесиз. Платный дорога менен апарып келебиз. Зато тынч эч ким тоспойт. Тез да барып келесиздер. Чыгып жүргөндөр өздөрү билет. Бесплатный менен барып отделге түшүп калып, суткалап жаткандар бар. Ошондо жерде алдын ала айтабыз бизчи. Платный менен келсеңер мынанча, бесплатный менен как положено 9 миң жол кирага көтөрүлгөн биринчи числодон баштап. Ошон негизинде барып келесиңер. Если платка бербесе, по факту кетебиз. Жолдон тособу, өзү сүйлөшөбүз, өзү договор кылабыз, бере турганда берип кетебиз да, башка вариант жок. Ошондой. Суроолор болсо бере бер. Ооба, азыр мына миграцион жоготуп жүрүп, бирок кирди чыкты кылам дегендерге буюрса жардам бересиңер. Конечно, любой сложность болсо келе берсин, чалсын. Конкретно мен информацияны берем, консультация бесплатный. Мына границада түшүндүрөм мен ар бир нечи. Границада өчүрт кандай болуп атат границада өчүрт? Данный момент 1,5 суткада барып келип атабыз. А так суббота, воскресенье күндөрү пятницадан воскресеньеге чейин очередь болот. Анан мына комментарийге да жазып калышат да, өздөрү до конца барбайт экен, башка бирөөгө берет экен деген дагы бир комментарийлерди окуп калабыз. Ошол дагы бир мекендештерге толугураак ошо боюнча маалымат алып берсек. Мындай да брат, мен мисалы темир эмесмин да, жолго чыгасың, до конца айдайсың, кирип чыккандан кийин чарчайсың да. Адам кирип чыгып алгандан кийин айда дей берет, эшек ылайдан өткөн, мындай грубо айтканда да. Айда кеттик, мен иштен кеч калтам дейт. Барып келген до конца эсен-аман жеткиришке да биздин максат. Мен самый главный ошону ойлойм да, безопасность. Например, баргандан кийин өзүнүн водительдери бияктан каттап жүргөнчү. Пересадка кылбайбыз, водитель алмашат. Биз уктайбыз, кирет, ушул эле машина да. Жөн эле айдоочу алмашат. Ооба, айдоочу алмайт. Кээде пересадка болот, бирок ушундай эле машинага. Зато кирет, чыгат, өздөрү алып кирип чыгат, мандраж болбойчу. Чыккандан кийин адам трезвийликте уже айдайсың, 1,5 суткада келесиң да. Ого чейин дем алып турасың. Анан мен, например, до конца деле айдап жүрөм да. До конца кирип чыккандан кийин чыгып алган айда, мына уруш башталат да, кайбайчы. Түшүнбөйт да, короче. Өзү уктайт да, водителдин акыбалы менен иши жок. Мындай грубо айтканда. Ошондон тобогун канчайым жолдо кырсык болуп атат, уктап келген авариялар канча болуп атат, ону ойлобойт. Самый главный бизде ошо безопасность. Бизди да туура түшүнүп урмат кыргыз элим. Жоопкерчилик да берде чоң ответственность. Шаштырыштын кереги жок узак жолдо. Ооба. Без проблем алып барып келем да. Урматтуу мекендештер, менен барып келгендер билет өз адамдар. Ооба, Жеңиш агабыз менен барып келгендер комментарийге жазыңыздар. Ушундай алифарттар каттайт. Мына метро дагы бир жолу кайталап өтөлү. Метро Волгоградский проспектинин биринчи выходунан чыгып эле чалсаңыздар өздөрү тосуп алат. Документ жоготуп жүргендер болсо, же миграцион жоготуп жүргендер болсо, официалдуу түрдө участковойдон справкаларды алып берип, ошо жолго өтө турган кылып, жардам берем колдон келишинче дейт. Азыр мына
15-сентябрга чейин мүмкүнчүлүк берди. Миграцияны жоготкондор же регистрациясын жоготкондор же базада жоктор кирди чыкты кылып Сахарага барып документиңиздерди турурларыңыздар. Ишеничтүү болгон үчүн мына биз Волгоградка келип атайын ошо маалымат, жолдогу маалымат боюнча, документтер боюнча маалымат алып бергенге аракет кылдык. Андыктан группа контакттарынан бөлүшүп, ошол жеңиш агабызга күнү түнү чалсаңыздар, документ боюнча толук маалымат берет силерге. Бекбер консультация берет. Урматтуу мекендештер, дагы бир жолу силерге кайталап өтөйлү. Жакында эле бир дагы ызычуу чыкты, баягы 1000 сом акча алат экен, ана мына деген. Мындай түшүнүктүү болуп калбаш керек экен. Жеңиш агабыз айтат. Эгерде 7 адам болуп, мына Волгоградка башында ошол 7 адам менен сөйлөшөт экен, платный дорогага макулсуңар деп 7 адам тең макул болсо, платный дорогага 1000 сомдон кошуп, платный дороганы апарып келет экен. Эгерде макул болбосо, жөн эле платный дорога жок эле апарып келет экен. По факту да? По факту ошол кандай болсо ошол болот экен. Бирок ол жакта ошо гаилер көп тосот дейт. А платный дорогада гаилер жок дейт. Мындайча айтканда, полициялар гаилер тосо бербейт дейт. Ошол үчүн 1000 сомду сиздер аябаган болсоңуздар, платный дорогада тез дагы, анан безопасно дагы барып келет экенсиздер. Ошону дагы бир жолу кайталап өтөйлү. Анан багындай сиздер 9000 деп чыгардыңар эле, баргандан 10000 болуп кетти дебеңиздер. Бул ошо өзүңүздөрдүн каалооңуздар менен платный дорога айда десеңиздер, платный дорога менен апарып келет экен. Ошону да эске алыңыздар. Жок, бизде мындай да учкун. Например, азыр келип алыш, мен кече эле барып келдим, нормально барып келдим дей берет да. Кээде бесплатно менен барганда эч ким тоспойт, бул пешенеде. Кээде кашаган каждый остановка тосо берет. Каждыйына бересиң, баргычаң 5-6 миң акчасы кетет клиент. Анан недовольство пайда болот да. А мына жерде подробно айтам мен. 1000 сомдон кошкула, гарантия без проблем. Болсо по факту бесплатно жол менен барасыңар, тоскон жерден берип кетебиз. Но мага жалпы бардыгында эмес ба? Документи начарлар. Баары эле начар да, эч ким идеальный келбейт берге. Документ начарлар. Көп болсо 2 адам же 3 адамдыкы жакшы болот. Калган полный уже хлам да, эркекче айтканда. Аны түшүнбөй эле, как будто мен үчүн чыгып аткан сүйлөп капа болуп догура берет да. Жооп берем дедиң, ана мына деп. Мен жооп берем. Мен айткан условия көнсө, без проблем. Көнбөйбүз по факту. Ошондой да. Ооба, урматтуу мекендештер, ачык эле маек кылып, ачык эле бир жолдогу көйгөйлөр боюнча маек кылып бердик окшойт. Группалар менен бөлүшүңүздөр, лайктан басыңыздар. Жеңиш ага менен барып келгендер болсо, комментарийга сөзсүз жаза кетиңиздер. Москва шаарынын тургундары, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгууну ниет кылып жаткан болсоңуз, сиздерге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Жеңиш мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документтерди кара тизмеден текшеребиз, өтүп кеткендерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро Волгоградский проспект, толук маалыматты Жеңиш мырзадан алыңыз.